Ben geçeki berген suroолорума жоопту алдым. Отчетуңузду колдойбуз. Менде бир жакшынакай ой келип отурат. Себеп дегенде баардыгыңыздар айтып атасыздар. Быйыл Кыргыз прокуратурасына 100 жыл болот экен түптөгөнүнө. Мына отчетуңузду кандай жазсаңыз, мен каалайт элем ушул 100 жылга дагы жакшынакай отчетко окшош бир доклад жазып берсеңиз, биз дагы окуп, ушу тарыхын, прокуратуранын тарыхын билип, терең ушу элге сиңип кетишине. Анан барып, урматтуу коллегалар, 90 киши жогорку кеңеш, 90 киши мыйзам жазат. Анан барып жогорку кеңеш өздөрү мыйзамын контролдойт. Бирок ушул мыйзамды бузам деп бүт эл отурат. 90 кандай мен билбейм, бирок элдин бардыгына шек келтирген болбойт. Ошол мыйзам, биз жазган мыйзамдарды көзөмөлдөй турган жалгыз орган бул прокуратура органы. Бизде прокуратурада единоначалие дейт, ошон биз баш прокурор деп сүйлөйбүз. Баш прокурор жана мунун командасы. Мен бул жумуштун татаалдыгын сиздерге айтып коеюн деп атам. Ар бир, кече айттым, ар бир жакшылыкка сынчы көп. Мен Самый Кожонун сиз жөнүндө жеке айтканын аябай колдоп, бир алышчылык айтып коеюн. Себеп дегенде, сиз ушуну ачык айтып кеттиңиз. Биздин президент ар бир жетекчиге коомдук иштерди дагы жүргүлө деп. Сиз алган коомдук иштер аябай татаал. Чындыгында улутка керек, мамлекетке керек иш. Ушуңуздан жазбаңыз, курмандуу Токтор Айылович. Мен сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Мына топто отурган командаңыз, сиздер менен кошо келип отурган погон тагынып, укук коргоо органды иштеп аткандарга дагы кечекинде эле сиздерге ар бир сынга чычалабагыла, ар бир сынды моюнга алгыла. Бирок жумушуңар татаал экенин могул жерде айта турган адамдар бар. Сиздерди колдой турган адамдар бар. Сиздер аны эч качан эсиңиздерден чыгарбай, мына башты көтөрүп, кылган ишиңерди так жана туура айтып жүрүңүздөр. Туура. Үй бүлөдө дагы 6 бала болсо бирөөсү акмак чыгат. Коомдо дагы ошондой. Мен эч качан айта албайм, мына сиздердин катарыңыздар бардыгы таза деп. Ошон үчүн өзүңөрдүн кызматыңарда да, мекемеңиздерде бөлүмдөр бар. Өздүк текшерүү бөлүмдөрү бар. Ошолор аркылуу өзүңөр таап, аларды жадылап атасыздар. Чоң рахмат, курмандуу Токтор Айылович. Мен дагы бир иштеп кеткен адам катары ыраазычылыгымды айтып коеюн. Бекерден 300 миллион орус ханы Петр Первый туптап атып, прокуратуранын око государева деп өтө керек. Мына сиздер чындыгында көз болуп бергиле. Башчыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат, Эльмир Заракевич.